Саламатсыңарбы, урматтуу катчуучулар. Мен Раимов Үмүтбек жергиликтүү коомчулук колдоо долбоорунда экология боюнча адис болуп иш алып барам. Аз сиздерге сунуштайт элем экологиялык чек-листти кандай толтурулат. Иш чаранын максаты катышуучуларга жана кызыктар топторго экологиялык жана социалдык чаралардын теориялык негиздерин, бизнес долбоорго экологиялык тийгизген таасирин баалоону көрсөтүү. Социалдык жана экологиялык чаралар бул долбоордун алкагында социалдык жана экологиялык коопсуздук чаралары иштелип чыккан. Алар Кыргыз Республикасы экологиялык мыйзамдарына жана Дүйнөлүк банк талаптарына жооп берет. Бизнес долбоорго сунуштар үчүн экологиялык баа берүү жол жобосу. Мындай айтканда скрининг толтурабыз. Скрининг деген бул бизнес долбоордун ишке ашыруу стадиясында алдындагы процесси. Анын жүрүшүндө бизнес долбоордун потенциалдуу социалдык жана экологиялык тобокелдиктердин жана анын таасирин бааланат. Экологиялык категорияны жана айлана чөйрөнү башкаруу түрүн аныктоо үчүн ар бир сунушталган бизнес долбоор боюнча жүргүзүлөт. Бизнес долбоордо түрүнө, масштабына, ошондой эле экологиялык таасирине жараша 3 категориянын бирине сунушталат. А, Б, С. Биздин долбоордо Б эле категория сунушталат. А анан С категориясы биздин долбоорго камтылбайт. Мүмкүн боло турган социалдык жана экологиялык таасирлер. Булардан суу булактарынын булгоо, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө тийгизген таасири, ызычуу, вибрация жана абанын убактылуу булгануусу, таштандылар жана кооптуу таштандылар, эмгек шарттары жана эмгек мамилелери, курулуш иштеринин натыйжасында коопсуздук, мажбурлап көчүрүү, гендерлик зомбулук. Ошондо деген бул скринингдин үлгүсү мындай эмесинен толтуруш керек да. Ошондо деген долбоордун аталышы жазылат, кандай иштер жүргүзүлөт. Долбоордун кыска сүрөттөлүшү, мазмуну болот, чыгымдар, көлөмү, аймагы, жайгашкан орду, ээлик кылычу, функционалдашуу, кеңейтүү планы жана жаңы курулушпу, ошондой биякта сүрөттөлүп жазылып кетиш керек. Үчүнчүдө, курулуштун жүрүшүндө же долбоордун эксплуатация төмөндөгү социалдык экологиялык таасири барбы деген суроого жооп бериш керек да. Ошондо деген ооба же жок. Ооба десе, ошондо деген кеңирээк жазып бериш керек. Долбоорду ишке ашыруу мезгилине социалдык экология чөйрөгү жана талап кылган жумуш шарттуу чараларды белгилөө. Ошондо деген жогоруда айтылып кеткендей, ушу жумуш шарт чараларды белгилеп кетебиз. Мисалы, момундай таблица бар. Ошондо деген кандай чөйрөгө деген таасирин берет. Мисалы, физикалык чөйрөгө, топурактарга эрозиясына таасир береби, топурактын органикалык бузулушунабы, суунун булганышынабы, же жердин деградацияга алып келеби, же болбосо биар түрлүлүк азайышына, же болбосо ушундай биар түрлүлүккө деген тоскоол болгон көрүнүштөр болобу дегендей. Жер астына жана жер кыртышында суу жоготууларга таасир тийгизеби, же болбосо экологиялык бузулушу жалпысы болобу, флора фаунага деген таасир тийгизгеби, ушундай эле эстетика жана ландшафттык, коомчулук, маданий мурастарга, коопсуздук кызматкерлерин жана калктын саламаттыгы, ошондой эле социалдык конфликттерди болбоолорду, ошонун баарын деген сүрөттөп толтуруп кетебиз. Кийинкилерде экинчи бөлүгүндө болсо да АКИА тарабынан, же болбосо ИАСКБ тарабынан толтурулат жана АРИС тарабынан бекитилет. Ошондо деген социалдык тобокелчилик жана таасирин алдын ала баалоо талап кылабы. Бизнес долбоорун ишке ашырууну улам социалдык экологиялык таасир эттүү көйгөйлөрүн сүрөттөп жазып кетебиз. Ооба десе кеңирээк жазып кетебиз да. Ошондой эле эгер социалдык экологиялык тобокелчилик жана таасирлердин алдын алуу баалоону талап кылса, кайсы атайын суроолор болушу мүмкүн. Аны деген кийинки
социалдык экология тобокелчилик жана таасирлерин алдын ала баалоонун жүргүзүү мөөнөтү. Ошондо дейин кайсыл мөөнөттө кандай кылып туруп сүрөттөп толтуруп кетебиз. Анын аягында дейин айтып кетерим, ушу экологиялык сактоо жана климаттын өзгөрүшүн азайтуу үчүн эмне кылсак болот деп уран катары же чакыруу катары айтып кетет элем да. Биздин өзүбүздүн адаттарды экологиялап жана жашообузду кичине өзгөртүп, өзүбүз салымыбызды кошо алабыз. Бул бак тегип, же болбосо энергия сактоо лампочканы колдонуу, пайдаланбаган убакта жерде электрик светин өчүрүп жумшартсак болот. Бир жолку упаковкадан же бир жолку идиш аяктан баш тартуу менен минималдаштыра алабыз. Же биз кээде жеке автоунаабыздан баш тартып коомчулук транспортко же велосипедке отура алабыз. Биз көп нерсеге жасай алабыз да. Ошо ар бир адам бул экология принциптерди балдарыбызга үйрөтүп, өзүбүз салымыбызды кошуп алабыз да. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.